Урматтуу Алмазбек Шаршенович, урматтуу Нурсултан Абишевич. Мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Казак аймагындагы баажы көзөмөлүн алып салуу аземи ушуну менен аяктады. Кыргыз Республикасынын баажы органы мамлекеттик чек аранын Кыргыз-Казак аймагынан чыгарылды. Казакстан менен Кыргызстандын ортосундагы бажы постун алып салуу салтанатында өлкө башчысы Алмазбек Атамбаев Кыргызстандын тарыхында жаңы барак ачылып жатканын айткан. Бирок ошондо бир жыл өтпөй кыргыздар эти менен сүтүн сата албай, казактарга жалдырап каларын сезбесе керек. Бул тарыхый нерсе, анткени Кыргыз, Казак бир тууган эл. Кыргыз, Казактын ортосунда бажы эмес чек ара деле Кудай буйрса келечекте болбош керек. Ушундай тарыхый күндө Нурсултан Абишевич Назарбаев өзү келип ушул чоң бир салтанатка катышканы, бажы шлагбаумдардын баарын алганы бул албетте бул тарыхый нерсе. Ошол учурда өкмөт башчы жана ушул маселени тескеген министр Олег Панкратов Кыргызстан Евразия экономикалык биримдикке кирүүгө бардык жагынан даярбыз деп ишендирген. Атүгүл биздин продукцияны текшерген лабораториялар эң жогорку деңгээлде. Керек болсо орустардыкынан да ашып кетерин айткан. Экономическая комиссия эксперты, они приезжали, смотрели и тогда подтвердили, что действительно работа Кыргызского центра аккредитации соответствует всем стандартам. Анан эле Евразия экономикалык биримдигине киргенден тарта көргөн пайдабыздан зыяныбыз көп боло баштады. Ойлогонбузда Евразиялык биримдик бул той деп. Той эмес, ал жерде күрөш, атаандаштык. Биз ошого даяр эмес киргенбиз. Бүгүнкү күнгө чейин дагы эс учубузду жыя албай атабыз да. Евразиялык биримдикте биз эгерде футболго аналогия кыла турган болсок, азыр мындай запасной игрок болуп эле өзүбүз сыртта калдык да. Ичинде мындай ошонун үзүрүн көрүп, ошонун пайдасын көрөм деген жакшы аракеттер болбой атат. Евразия экономикалык биримдигинде болгон нааразычылыктар Петербург шаарында болгон жыйында ачыкка чыкты. Биримдиктин ишмердүүлүгүн тескей турган документ бажы кодексине Алмазбек Атамбаев алгач кол койбой, анан кол койгону маалым болду. Бул көрүнүштү ар ким ар кандай баалады. Биз киргенден кийин ал жерден дагы ачык айтканда түртүш керек, улуттун кызыгышын көздөгөн саясат өткөзүп, керек болсо уруш керек. Жөн эле баягы бир мындай өтө мындай жөнөкөй эл телегөрчүлөр түшүнүшүн тиги кыз боосуп алып энесин коркутат деген макал бар. Катуу макал, бирок биздин бийлик ошондой саясат. Евразиясынын ичинде ошондой саясат өткөзөт. Эгер Кыргызстандын продукциясы Орусия менен Казакстандын рыногуна кире албай жатса, күнөө орустарда же казактарда эмес, фитосанитариясын иретке келтире албай жаткан Кыргыз өкмөтүндө. Бул тууралуу Владимир Путин маалымат жыйынында билдирди. По сельскому хозяйству действительно есть проблема, связанная с необходимостью соблюдения фитосанитарных норм. И есть пока нерешенные вопросы с организацией этой работы в Кыргызстане. Мы со своей стороны оказываем помощь нашим друзьям в Кыргызстане для того, чтобы они создали современную систему фитосанитарного надзора, чтобы на наши рынки не поступала непроверенной продукции или опасной для употребления. Орус президентинин бул сөзүнөн кийин бир ай өтпөй эле Казакстан Кыргызстандан чыккан эт жана сүт продукцияларын автоунаа менен ташууга тыюу салып салды. Бул биринчи кезекте мал чарбачылыгы менен алектенгендерге оор сокку болду. Өзгөчө айыл чарбасында эмгектенип аткан биздин 400 миңге жакын фермерлерибиз наоборот Евразиялык биримдикке киргенде утулуп атышат да. Мына былтыр эле 70-80 миң, 90 миңге чыгып аткан жылкылар азыр 50-60 миңге араң өтүп атат. Койлордун баасы дагы экасы арзандап кетти да. Биздин продукцияларыбыз өтпөй калды. Айыл чарба продукция өсүмдүктөр. Евразия экономикалык биримдиги боюнча өкмөт башчысынын орун басары Олег Панкратов Петербургда болгон жыйында казактарга жалдырап жатып, сүт жана эт продукцияларын темир жол аркылуу ташууга уруксат алганын айтты. Казакстан биздин товарларды темир жол аркылуу ташыганга уруксат берип жатканына дагы шүгүр дейли. Биздин ветеринардык көзөмөлдөө системабыз Евразия биримдигинин талаптарына жооп бербей жатат. Бул биздин эт менен сүттү Казакстан аркылуу ташыганга таптакыр болбойт дегенди түшүндүрөт. Учурда орустардын Крокус деген компаниясы фитосанитардык лаборатория салып жатыптыр. 2017-жылы бүтөт деп атышат. Россиянын жардамы менен Крокус деген фирма аркылуу Бишкек менен Ош шаарына бирден бүгүнкү Таможенный союздун ЕСтин талабына ылайык 2 чоң лаборатория курулат.
Ошондой эле малдарды идентификациялоо дагы токтоп турат. Казакстан $100 миллион жардам иретинде берүүгө макул болгон. Бирок азыркыга чейин ал акчадан дайын жок. Кыргыз өкмөтүнүн мурунку өкмөттүн кемчиликтеринин бири чоң. Булар ошо идентификация мыйзамын Казакстандан келген $100 миллион ошо келсе, анан ошонун алкагында биз ушу мыйзам менен ошонун казактын акчасы менен турмушка ашырабыз деген экен. Бул өтө катуу орчундуу саясий ошибка болгон, кемчилик болгон. Азыр ошондой үмүттүү жок эле. Биз азыр өзүбүздүн акча менен эле ошо мыйзамдарды турмушка ашыра башташыбыз керек. Ансыз биз астыга жыла албайбыз. Фитосанитардык лабораториялар курулганча, малдар идентификациядан өтүп бүткөнчө казактарга жалдырап, карапайым дыйкандар азап тарта бериши керекпи? Бул маселе бүгүн парламенттин жыйынында көтөрүлдү. Биз дин фракция, Атамекен фракциясы 1-2 ай мурун эле сунуш киргизген. Ошол интеграциянын жүрүшү жөнүндө маалыматты өкмөттөн уксак, анан кемчилдиктери болсо жардам берсек, анан эң негизгиси кимдер күнөөлүү? Эл баары айтат, бул системада күнөөлүү айтылбайт экен депчи. Ким жоопкер болсо алардын фамилиясы айтылыш керек. Жоопкерчиликти алар алгандай болуш керек. Анан кийинки чиновниктер ошондой катаны кетирбегенде элдин нааразычылыгына кабылбагандай болутундай аракет кылат. Бирок өкмөттүн өкүлдөрү өз чабалдыктарын моюнга алгылары келбей жатат. Тескерисинче вице-премьер-министр Олег Панкратов экономикалык биримдиктин жагымсыз жактарын айта берген журналисттерди сынга алып, жакшы жактары дагы болуп жатат дейт. Бирок кайсы жерден биз пайда таап жатканыбызды так айткан жок. Болот Абдыжапаров, Ринат Элиманов, Сентябрь.